Кутман күн ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, футбол көрөрмандары. Сиздерге кайрадан Ош шаарынын жана Ош облусунун футзал боюнча 16-чы ачык чемпионатынын финал бөлүгүнө чакан баяндама жасайбыз. Анда биз менен болуңуздар. 16 тур артта калган ардактуу көрөрмандар. Демек 17-чи жана 18-чи оюндар булар 3-чү орун менен чемпиондук үчүн күрөш болуп саналат. Барыңыздар билгендей, 3-чү орун үчүн Жапалак жана Кызыл Кыя командалары күч сынашы керек эле. Эмнегедир эки команданын тең 3-чү орунду жеңип алуу ниети анчейин жакшы эмеспи? Айтор буга чейинки командада оюн көрсөткөн негизги курамдын оюнчуларын алардын курамында көрө албадык. Тагыраагы эки командада тең легионер оюнчулар Кыргыз премьер-лигасындагы күчтүү оюнчулардын жок экенин байкадык. Бирок ошентсе да 3-чү орун үчүн күрөш өттү. Жапалак командасынын оюнчулары көбүрөөк стабилдүү оюн көрсөтүшкөн, себеби алардын курамында буга чейин бир командада ойноп келген командалаштар бар болчу. Алардын оюну Жапалак командасына бирдиктүү оюнду алып барууга жардам берип, атаандашынын дарбаза торуна 7 гол жаратууга шарт түздү. Ал эми Кызыл Кыя командасы 7 голго болгону бир гана гол менен жооп кыла алган. Демек 3-чү орун үчүн өткөн беттеш анчейин деле чоң интриганы жараткан жок. Жапалак командасы бул турнирдин коло медаль ээлери болушту. Жапалак командасынан албетте куттуктайбыз. Кызыл Кыя командасы кийинки оюндарда да мыктыраак даярданып келүүсүнө тилектешпиз. Турнирдин эң маанилүү бөлүгү финал баскычына Кара Суу 3-7 жана Большевик командалары чыгып келишти. Бул эки Кара Суу жергесинин командалары акыркы жылдары бири-бирине аябагандай чоң атаандашууну көрсөтүшүүдө. Алтын медаль үчүн болгон оюндун биринчи бөлүгү чоң тирешүүнү жаратты. Ал эми экинчи бөлүктө Большевик командасынын оюнчулары эмнегедир чарчап калган сыяктуу. Өзүнүн дарбаза торуна 5 голду өткөрүп жиберген Большевик командасы эки гана голду жараткан. Айрыкча акыркы минуталарда 5-чи оюнчуну оюн талаасына чүргөн Большевик командасы бош калган дарбазага гол өткөрүп жибергендиги аябагандай аянычтуу көрүнүштү көрсөтүп турат. Өздөрүнүн чемпиондук намысын 2 жыл катарынан сактап калган 3-7 Агростайл командасы 16-чы ачык чемпионатындагы жеңүүчүлөрү деп табылды. 3-7 Агростайл командасын бул жеңиши менен куттуктайбыз. Дагы да болсо алдыда ушундай мындан да бийик даражадагы ийгиликтерди багындыруусуна тилектешпиз. Ал эми Большевик командасына жогорку деңгээлдеги оюнду бул турнирдин жүрүшүндө куруп бергендиги үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу көрүүчүлөр, ушун менен Ош шаарынын жана Ош облусунун футзал боюнча ачык чемпионаты соңуна келип жетти. Сиздердин кызматыңыздарда турнирдин башынан бери мен Улукбек Сали уулу, кесиптешим Актилек Оморбеков жана Улукбек Бакытовдор болдук. Ар дайым спорт мелдештеринде көрүшкөнчө сак болуңуздар.